Борбор калаадагы Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү ачылды. Роза Утунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен Кийиз дүйнө коомдук фонду чогуу уюштурган иш-чаранын максаты улуу жибек жолу өткөн Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн тарыхы, маданияты, каада салты, тамак ашы, биомаданий өзгөчөлүктөрү жана ген байлыктары туурасында келечек муунга маалымат берүү. Көргөзмөгө жибек жолу аркылуу өткөн өлкөлөрдүн Кыргызстандагы 16 элчилигинин өкүлдөрү катышты. Алар кезектешип ар бир күнү өздөрүнүн өлкөлөрүн тааныштырат. Ошондой эле улуттук дөөлөткө айланган искусствонун тармактары боюнча чеберчилик сабактары өткөрүлөт. Белгилүү жазуучулар жана маданият ишмерлеринин катышуусу менен балдар адабиятына арналган «Жылдыздар балдарга китеп окуйт» акциясы да өтөт. 5 зонага бөлүнөт. Бул көргөзмө биринчиси көрүп атасыздар, толук ар бир өлкө өздөрүнүн эң мыкты өлкө жөнүндө, өлкөнүн өзгөчөлүгү, маданияты жөнүндө көргөзмөлөр болду. Ошондой эле биздин интерактивдүү оюн зонасы деп коет. Мына ошол жерде балдардын бүтүндөй көркөм, керамика боюнча, сүрөт тартуу боюнча жана ар кандай багыттагы интерактивдүү оюндар ойнолот. Андан тышкары ар бир улуттардын күнү болот. Ошол жерде катышкан өлкөлөрдүн